Мен 150 бонус балл жасай албайм. Менин тааныштарым жок. Менин бардык тааныштарым албайт экен. Менин тааныштарым корейский косметика колдонот экен. Деги эле 150 бонус балл жасоодон мен кыйналам дей турган болсоңуз, бул видео сиз үчүн. Себеби мен 150 бонус балл жасоонун 3 эффективдүү методу менен бөлүшмөкчүмүн. Биринчи метод. Каталог. Колуңузда канчалык каталог көп болсо ошончолук жакшы. Эгер сиздин азыр өзүңүзгө керектүү каражаттарды алганга 1000 сомуңуз жок болсо, каталог менен иштеп, өзүңүздү умный покупатель болуп, өзүңүзгө керектүү продукцияларды бекер алганга мүмкүнчүлүк бар. Кантип? Мисалы, колуңузда 5 каталог болсо, сиздин 5 ачык маркетиңиз деп эсептесеңиз болот. Ал каталогду алып, бир жумага, 2 күнгө кардарга бербеш керек. Мен болгону 1 саатка же жарым саатка берем. Кантип? Балам менен прогулкага кетип атып, колумда 5 каталог болсо, аптека, кафе, магазин, гүл саткан жер же болбосо лавочкада отурган мамочкалар болсо, каталог таштап коем. Таштап атканда айта турчу эң ключевой сөздөр эмне? Саламатсызбы? Менин атым Гүлнарга. Сиздерге каталог таштап коеюн, көрүп коюңуз, жарым сааттан кийин алып кетем. Же болбосо көрүп чыгыңыз, 1 сааттан кийин алып кетем десеңиз болот. Таштап атканда обязательно акцент кылып айтыңыз. Сиздерге каталогдун ичиндеги эң арзан ушул продукция жөнүндө көңүлүңүздү бургуңузду сунуштайм. Же болбосо өзүңүзгө эң жаккан продукция жөнүндө айтсаңыз болот. Же болбосо эң чоң скидка жана новинка болуп аткан продукция жөнүндө айтып таштасаңыз болот. Ушул 3 продукция жөнүндө айтсаңыз, сиздин таштаган адам обязательно ошол 3 продукцияга көңүл бурат. Бул биринчиси. Экинчиси, WhatsApp аркылуу үйдөн чыкпай 1 саат убактыңызды коротуп, жөн эле 50 бонус балл, 100 бонус балл, 150 бонус баллга чейин заказ топтогонго мүмкүнчүлүк бар. Кантесиз? Телефонуңузду ачасыз, күнүгө 30-20 адамга рассылка кыласыз. Рассылка кылганда жөн эле спам кылып рассылка кылбайсыз. Биринчиси саламдашасыз, экинчиси ал адамдын уникалдуулугун айтасыз. Кантип? Мисалы, бул тональный кремди көргөндө сени эстеп кеттим, себеби сен именно ушундай тональныйларды колдонооруңду мен билем, же болбосо муктаж экениңди билдирем. Биринчиден, бетибиздеги неровности скрывать эткенге, естественный сулуулукту көрсөткөнгө жардам берет экен деп, ушул берилип аткан тональный кремдин арзандуулугун, эффективдүүлүгүн сөзсүз айтасыз. Ал адамдын муктаждыгын билип, ошол муктаждыгына сунуш кылып айтасыз. Если сиз 20 адамга рассылка кылсаңыз, 20 адамдын 18 адамдын ичинен эч ким көрбөй, көңүл бурбай коюшу мүмкүн, бирок 2 адам обязательно көңүл бурушу мүмкүн. Бир күнү тональный крем, бир күнү шампунь, бир күнү витамин. Ошол эле бир адамга 3 жолу касание кылып туруңуз. Бир жуманын ичинде 3 жолу рассылка бир адамга жасоо сөзсүз. Андан кийинкиси, бул сторис статустарды колдонуу. Сторис статустардан өзүңүз колдонуп аткан помаданы снимать этүү, өзүңүз ичип аткан коктейлди, өзүңүз ичип аткан пек жөнүндө отзыв жазуу эң маанилүү. Ошентип сиз касание кылып турасыз, сиздин тааныштарыңыз же бейтааныш адамдар көрүп кызыгып турат. Анан ал сториске же болбосо статуска жөн эле койбостон астына призыв действия кыласыз. Мисалы үчүн, бул продукция сизди кызыктырдыбы? Личкага, директке, либо WhatsAppка жазыңыз заказ кылуу боюнча. Же болбосо болгону бүгүн же болгону ушул күнү бул продукцияга ушунча пайызды арзандатуу берилүүдө. Шашылыңыз. Бардык суроолор боюнча личкага же директке жазыңыз деп адамдарга призыв действия калтырып коесуз. Бул күнүмдүк кадамдарды 1 саат, жарым саат убакыт коротуп, сиз оңой позитивдүү настройдо 150 бонус баллыңызды жасап аласыз.